Бүгүн Каракол шаарынын 156 жылдыгына Беларустун Брест шаарынын башчысы келип, эки шаар ортосундагы алакалаш кызматташтыгына кол койду. Бул документ эки шаардын ортосундагы достукту чыңдоо жана ар тараптуу кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Тараптар мындан ары тажрыйба алмашып, эл аралык деңгээлдеги кызматташууну улантууга кызыктар экендигин билдирди. Мына азыр бул биздин ушул шаарыбыздын күнүндө атайын келишип, жакшы сөздөрүн айтышып, бизге мына азыр бүгүн чакыруу катын беришти. Буларда дагы ушу 25-27 июль күндөрү Брест шаарынын ошол өзүнүн күнү болуп белгиленет экен. Мына чакырды. Азыр биз мына видеодон дагы көрдүк. Аябай өнүккөн, өзүнүн чоң тарыхы бар бул шаар болуп эсептелинет. Биз буну ошол Советтер Союзунан бери эле билип жүрөбүз. Ошондуктан биз ушу атайын ушу өнүккөн Брест шаары менен ошо достук мамилени чыңдоо боюнча меморандумга кол коюп, аларда кандай иштер жүрүп жатат, шаар кандай өнүгүп атат, инфраструктурасы кандай болуп атат, ушу баардыгын көрүп келип, биз ушуну өзүбүздүн келечекте ишибизге пайдалансак, алардын сөзсүз түрдө жакшы жактарын алышыбыз керек. Эске сала кетсек, Каракол шаарынын таштанды иштетүүчү заводу Беларусь мамлекетинин кызматташтыгынын алкагында курулган. Эми дагы Брест шаары менен алгылыктуу пландар түзүлүп, иштер аткарылмакчы. Жазгүл Сатаева, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.